Men 36 aylık ökmönte karaştуу şu Şahat ayılının turgunumun. Bir neçe yıldan beri uşul yerde mektepti jetektep, hazır ardaklı ese aludamın. Mana uşul yıllardan beri uşul ayılda öte sportga kızıkkan yaşlar köp bolçu. Birok oşol kızıkkan balдар oynaşu şart yok bolgonduktan biz eçen iret jogorku organdara kayrılıp mana былтыркы yılı oşol prezidentimizin toktamına layık ayıldardı, regiondardı örkündötүү meselesi kozgolup mana oşol Joş ayıl hökümetindägi özübüzdün жердешибиz Ismail Ata ötkön oşol atındağı fondtun esebinen uşul жерге jaştarga kiçi sport ayançası kurulup baştaldı. Emin Kuda kalırsa ümitimiz var. Bu yılkı yılı uşul jaşlarыбыз uşul jerde oynap kalat degen çoğun ümittebiz. Albatta jaşlarыбыздын ümiti ayabay çoğun. Mana uşul stadionun janına daha kiçinekey mınандай bir zal kurulup atat. Bu zaldarыбыз bütüp kalsa uşul ayıldan dağı uşul bizdin Kırgızstandın çesin koldoy turgan Kırgızstandın namızın koldoy turgan sportsmenler çıgat degen çoğun ümittebiz. FAP mana bu yılkı yılı uşul FAP dağı uşul jalpı fondtun esebinен kurulup faydalanууга berildi. Eski FAP'ыбыз тигинде турат. Бул жерде 6-7 bölme var. FAP'tın jetekçisi jogorku bilimdүү özü terapevt. Bul жерде 5-6 atayın orta bilimdүү medayımdar emekten ötat. FAP'tın karamağında bir apteka var. Apteka gündü tündür işteyt. Ellerimiz şargı var olboy uşul жерден тиешелүү darılardı gerekli darı dermeklerdi alıp özleri darılanıp ötat. Kuruluşuna albatta ошол Ismail Ata'nın fondundan dağı çoğun yardım boldu desek biz жаңылышпайбыз. Себеби bul uşul 5-6 aydın içinde tez arada kurulu bütüp faydalanууга berildi. Жош айыл өкмөтүнө караштуу Мамажан айылынын тургуну Бакиев Жаныбек деген болом. Азыр мына биздин жаныбызда турган кичи футболдук аянчабызды жаштардын демилгеси менен баштап, анан бүтүгө акча каражатыбыз жок болуп калганына байланыштуу ошо Исмаил Ата фондунан көптөгөн жардамдар болуп атат. Ушу Мамажан ушул дагы спорт залды мини футболду бүтүп бергенге чоң Исмаил Ата фондунун жардамы болгон. Ушуга чейин ошол демилге болуп ушуну кура албай туруп калганыбызга байланыштуу ошо Исмаил Ата фонду көптөн көп жардам берип ушул кичи футболдук аянчаны бүтүрүп азыркы күндө колдонуп атабыз да. Жаштардын спортко болгон кызыгуусу өтө күчөдү. Айрыкча ушул биздин жаштар шаарга барып, башка мектептерге барчу эле. Азыр ушул жерде эле спорттук аянчага башка айылдардан келип, башка айылдар менен мындай машыгышып атышат да. Көптөгөн айылдарда себеби мындай спорт зал, мини футболный аянча жок. Анан көп айылдар келет да, бирге машыгышып атышат. Жаштар өзүнчө биригип, баягы майрамдык, даталуу күндөрү ушул жерде жылкы болуп, айыл болуп бөлүнүшүп, мындай иш-чаралар өтүп жатат да. Футболдук иш-чаралар өтүп жатат. Бул спорт залыбыз жаңы типтеги спорт зал болуп бүттү. Азыркы күндө ушу жалпы эле Мамажан айылынын тургундары пайдаланып, жаштар пайдаланып атат. Бул өзү негизинен Мамажан айылыбызда мектептин подвалдарында, башка жактарда ушу балдарыбыз машыгып жүрүшкөн. Азыркы күндө мындай эмнелер менен жаңы типтеги жашынакай спорт залга ээ болуп отурабыз. Учурдан пайдаланып айтып коерум, ушул Исмаил Ата Матраев атындагы фондуна жана ушул Мамажан айылынын тургуну Козиев Алишерлерге чоңдон бир чоң рахмат айтмакчыбыз. Себеби биздин азыр айылыбызда ушул спорт залды пайдаланып чоң ийгиликтерге жетишкен балдар бар. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул жер тренердин кабинети. Тренердин кабинети атайын ушул жерде тренерлер отуруп, өздөрүнүн
күнделік машық тұрысын жазып отырғанға дағы удобный жер. Бұл жер болса баға чечинүүчү жай, раздевалка деп коебуз. Анан кийин бул жакта душубуз бар, туалетибиз бар, электро жылыткычтарыбыз бар. Анан өзүңүздөр көрүп турасыңар, татами деген төшөнчөбүз бар. Бул жерде ушул жаңы спорт залыбызда бардык шарттары бар спорт зал түшкөн. Азыркы күндө bizde 5 тренер иштеп атат. Самбо, карате, дзюдо жана башка түрлөрү менен ушул жерде машыккан балдардын түшүмү абдан жакшы болуп атат. Биринчи, экинчи орундарга ээ болуп отурушат.